5-бөлүм. Анан мен тактыда отургандын оң колунан эки бетине тең жазылган 7 мөөр басылган түрмөк китепти көрдүм. Ошондой эле күчтүү периштени көрдүм. Ал мөөрлөрдү алып таштап, китепти ачууга ким татыктуу деп катуу үн менен сурап жатты. Бирок асманда да, жерде да, жер астында да ал китепти ачууга, анын ичин кароого эч ким табылган жок. Ошондо мен ал китепти ачып окууга, атүгүл анын ичин кароого татыктуу эч ким табылбагандыгы үчүн аябай ыйладым. Ошондо аксакалдардын бири мага мындай деди: "Ыйлаба, мына жүйүт уруусунан дөөттүн тукумунан чыккан арстан жеңип чыкты. Мына ошол 7 мөөрдү алып таштап, китепти ача алат." Анан мен тактынын 4 тирүү жандыктын жана аксакалдардын ортосунда мууздалган сыяктуу козу турганын көрдүм. Анын 7 мүйүзү жана 7 көзү бар экен. Алар Кудайдын бүт дүйнөгө жиберген 7 руху. Ошол козу келип тактыда отургандын оң колунан китепти алды. Ал китепти алганда 4 тирүү жандык жана 24 аксакал козунун алдына жыгылышты. Алардын ар биринде гусли жана жыпар жыттуу затка толгон алтын чөйчөктөр бар эле. Ал чөйчөктөрдөгү жыпар жыттуу зат ыйыктардын сыйынуусу. Анан алар мындай жаңы ырырдашты: "Сен китепти алууга, анын мөөрлөрүн ачууга татыктуусуң. Анткени сен мууздалдың. Өз каның менен ар бир уруудан, ар бир тилден, ар бир элден жана ар бир улуттан бизди Кудайга сатып бердиң. Бизди Кудайыбызга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылдың. Биз жер үстүндө падышачылык кылабыз." Анан мен тактынын, тирүү жандыктардын жана аксакалдардын тегерегинен көптөгөн периштелерди көрдүм. Алардын үндөрүн уктум. Алар миңдеп, түмөндөп саналат экен. Алар катуу үн менен мууздалган козу бийликке жана байлыкка, даанышмандыкка жана кудуретке ээ болууга, урматталууга, даңкталууга жана макталууга татыктуу деп айтып жатышты. Ошондо мен асмандагы жана жердеги, жер астындагы жана деңиздеги, бүт дүйнө жүзүндөгү тирүү жандыктардын баарынын тактыда отурган жана козу түбөлүккө макталсын, урматталсын, даңкталсын жана бийлик кыла берсин деп айтышканын уктум. Ошондо 4 тирүү жандык омийин дешти. 24 аксакал болсо жерге жыгылып түбөлүк жашоочуга таазим кылды.